Жана ошондой эле WhatsApp Plus жөнүндө жана ошонун минус жана плюс жактарын айта кетмекчибиз. Албетте сиздер үчүн плюс жагы абдан көп. Сиз анын көптөгөн түрлөрүн билбейсиз. Ал эми мен сизге бул WhatsApp'тын башка түрлөрүн дагы көрсөтө кетмекчимин. Албетте WhatsApp'ка киребиз. Албетте биринчиден бул WhatsApp'тын темасын сиз өзүңүз каалагандай кылып алсаңыз болот. Жана ошондой эле сиздин статусуңузду бирөө көрдү дейли, ал ошол статусту сиз бирөө сиздин статусуңузду көрө турган болсо, сизге бул жерден өзү сообщение келип турат. Ушул адам сиздин статусуңузду көрдү жана ошондой эле ушул времяда деп чыгарып турат. Ал үчүн бизге настройкаларыбыз албетте жана ошондой эле сизге кайсыл адам онлайн же болбосо башка нерселердин бул жерге онлайн деп жазып берип турат бул жерге кичинекей кылып. Албетте аны да мен настройкалашты үйрөтөм. Албетте бул галочканы басабыз. Бул галочканы басымда биринчиден басабыз, приватности басып туруп, бул жерде показать статус онлайн. Бул жагы жалаң показать деп чыгат. Показать деп чыгат, албетте. Ушул показать деген показать статусту басабыз. Показать статусту бассаңыз, сиздин ошол онлайн болуп чыгып турат сиздерге. Албетте ыңгайлуу шарттар абдан көп. Жана ошондой эле достор, бул жерде теманы өзгөртсөк деле болот. Буга киребиз. Жана ошондой эле бул жерге теманы сиздер өзүңүздөр билсеңиздер керек. Мен мурунку видеолорумда дагы сиздерге толук түшүндүрүп кеткенмин. Жана ошондой эле достор, бул WhatsApp'тын дагы өзгөчө жагы достор. Бул жерде ошол адам тууралуу дагы сиз кичинекей маалымат ала аласыз. Ал адам качан чыгып кетти, кайсыл сүрөт койду. Албетте бул жерге полный жазылуу бар, албетте. Бул жерге сиздер читать лог деген басышыңыздар керек. Бул жерге читать логту бассаңыз, ошол өзү обновление болуп, кайсыл адам чыкты, жана аяка бияка болду, ошолордун сиздерге көрсөтүп берет достор. Ошондой эле достор, читать логту кылсаңыздар, бул жерде ким кайсыл жака чыгып кетти, эмне болуп кетти, бардыгын сиздерге чыгарып берет. Албетте информациясын бул жактан ушул жагы сиздерге жакшы. Кайсыл адам кайсыл жерде чыкты, онлайн, офлайн, чыгып кетти, кайсыл жерде эмне болду, мына бардык маалыматтарды сиздерге бул жерге чыгарып берет достор. Мына бүгүн эмне болду, полный сиздерге 24 сааттын ичинде ошол адамдарыңыз жөнүндө маалымат берет достор. Албетте ушул жагы сиздерге абдан ыңгайлуу жана сиздерге пайдалуу деп айта алам 100%. Ошондой эле достор, бул жерде сиздер өзүңүздөр алмаштырсаңыздар болот. Бул жерге фонтторун алмаштырсаңыз болот, өзүңүз каалаган жазууларын алмаштырсаңыз болот. Кыскасын айтканда сиздерге достор мыкты десем дагы болот, жаңылышпасам. Албетте бул WhatsApp'тын жаңы версиясын ссылкага кылып калтырып коем. Ошол жерден сиздер скачать этип алсаңыздар болот, көчүрүп алсаңыздар болот. Албетте телефонуңуздарга. Албетте ошондой эле эгерде бул кайсыл WhatsApp, кайсыл неме деп түшүнбөй жатсаңыздар, албетте мурунку видеолорумду көрсөңүздөр болот. Ошол жерде ушул WhatsApp жөнүндө кыскача маалымат берип кеткенмин. Албетте бул WhatsApp'ты көптөгөн адамдар колдонуп жатат экен. Сиздер менен Данияр Пазлов болду. Эгерде видео жакса кыласыңыздар, аябайсыздар деген үмүттөмүн. Сак саламат болуңуздар. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. With